Устаз, Шейх Чубак ажыны апрелден баштап 4 жолу түшүмдө көрдүм. Насаат медиада устазыбызды көрүп көп ыйлайм. Өлгөндүн артынан ыйлап болбойт дешет. Ошол ыйлагандарым менен устазга жамандык кылып койгонум жокпу? Өлгөндүн артынан чындап ыйлап болбойбу дейт. Сахи Бухариде келет. Биринчиден буга чейин айтып коеюн, Алла Таалам Чубак устазыбызды өз рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Кыска мөөнөттө көп динибизге, элибизге өтө көп жакшылыктарды, динибиздин баалыктарын жеткирип кетти. Аллахым даражасын бийик кылсын. Сахи Бухариде хадис келет. Китабул Магази, газаттар жөнүндө китеп бар, атайы. Ошол жерде айтылат. Адам ыйласа, анын себебинен майит азапталат деп. Ыйласа, не болот дейт? Майит азапталат. Майит азапталат. Ыйлагандын себебинен. Буну алымдар айтат. Кандай? Анын эмне тиешеси бар буга? Ал кабырда жатса, бул жөн буну ыйлап атса, азапталып атса, ал кандай анан? Буну мааниси мындай. Эгерде өлүп аткан киши айтып кетсе, мен өлгөндөн кийин ыйлагыла, майлыбы? Десе, макулбу? Анда ошол жака барганда азапталат. Булар ыйлаган себебинен эмне болот экен? Азапталат. Эгерде ал осуят кылып айтып кетсе, ошонун себебинен азап. Эгерде осуят кылган эмес, кеткенби? Бул ыйласа, ыйлаганын сообун алат. Ал жерде ал сообун алат. Эчтеке эмес бул. Пайгамбарыбыздын Ибрахим баласы дүйнөдөн өткөндө, пайгамбарыбыз көзүнөн жаш чыгып ыйлап атканда, сахабалар айтты: "Я Расулалла, сиз бизди ыйлагандан тыйды элеңиз го? Өзүңүз ыйлап атасыз го?" Пайгамбарыбыз айтты: "Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат" деди. Бул бар нерсе, бул Алланын рахматы. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым өлгөндөргө өкүрбөгүлө, ыйлабагыла деп. Ал Алланын тагдырына тәм бербей, разы болбой, тагдырына наразы болуп ыйлагандар, чачын жулгандар, кийимин айрыгандар, эсоп бетине чапкандар, мынандайлардан тыюу салынган. Атак мисалы ыйласа